Көрсөтүүбүздү улантабыз. Сиздер көрүп жаткан Таңбан ай программасы. Сиздер менен Азирет жана Айпери. Ал эми бүгүнкү темабыз хайп туурасында болуп атат. Азыркы тил менен айтканда, ал эми жөнөкөйлөтсөк, бир күндө жылдыз болгондор, ызы чуу жараткандар, же болбосо мурда көбүнчө айтчубуз, ажиотаж жаратуу деп, ошонун эле заманбап сөзү бул хайп деп аталат. Дал ушул хайп бир күндө эле жылдыз болуп, бирок кайсыл бир өзүнүн сапаты менен жылдыз болуп атышат, Бүгүнкү күндө коомчулукта бир ушундай түшүнүк калып калды, элдерде калыптанып баштады. Көрсө бир жаман нерсе менен чай калсаң эле хайп болуп кала турбайсыңбы, жылдыз боло кала турбайсың деп. Жок, биздин студиябызда бир жакшы сөздөрү менен жакшы азыр мындай болуп атат да, азыр танылып келе жаткан коногубуз бар. Студиядан экөөбүз эмне кылып хайп жарата алабыз деп ойлонуп атабыз, эфир башталгандан бери. Азыр келген коногубуздан сурабайлыбы, хайпты кантип жаратса болот, анан хайп жаратып атабы, хайп деп айтсак болобу же болбойбу билбейбиз, бирок акыркы учурларда интернетте өтө көп маанилүү видеолорду чыгарып аткан биздин коногубуз бар, Шумкарбек Абилов актер. Кош келиңиз. Саламатсыздарбы? Кутман таң. Кутман таң, сиздерге дагы. Жакшысызбы? Жакшы болот, Кудайга шүгүр. Өзүңүздөр кандайсыздар? Жакшы. Дароо эле мындай суроо берели. Азыр хайп жаратып аткандарга сиз кандай көз караштасыз? Анан деги эле жакшы хайптар көп чыгып атабы же бизде жаман хайптарбы? Биринчиден ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз эли. Кутман таңыңыздар менен. Мен көз карашым боюнча жакшы хайп ызы чуу салгандар деле бар. Бирок бизде жанагы жаман жагынан чыккандар бат тарап кетип атат. Анткени жаман жактан чыккандар шамалдай тарап, элдер ошону баса калып эле жулмалап, тытмалап, ошентип элдер жулмалап отуруп эле өздөрү ал жаман жактан чыккан кишини жылдыз кылып коюп атат. Жакшы жактан чыккандар мисалы толтура көрсө болот, жанагындай атайын бир студия менен жакшы бир роликтерди мындай тарбиялык мааниси бар видеолор чыгарып турат, бирок ал анча кетпейт. Азыркы эме менен көз караш менен айтканда, мисалы YouTubeга жүктөй турчу болсо, ошол видеону тарбиялык мааниси бар видеону 2000-3000 просмотр болот. Көрбөйт. Көргөндөр аз, болгондо да. Беркилер анан жанагы обложкасын шок мындай болду, тигиндей болду, тигинти мынтти деп туруп эле чыгарып атат. Алды миллион, 2 миллионго чейин барып атат. Ошо деле бирок анткенибиз менен сиздин деле бир шок могу жок эле бир жакшы сөздөр менен жазып койгон деле видеолоруңуз аябагандай хайпка айланып атпайбы? Мунун сыры эмнеде? Мен учурда мисалы кайсы бир саясий кырдаал болобу же болбосо ушул жаман хайперлердин бир туура эмес жактарын эми чынында баягы сиз деле менин оюма коштолуп болушуңуз керек. Чынында туура эмести мен туура эмес деп айтам. Туура эмести туура деш керек, туура эмести туураны туура деш керек. Туураны туура деш керек, туура эмести туура эмес деш керек да, туурабы? Туура. Дегендей да. Анда мындай кылалы. Азыр сизди көпчүлүк тааныса, көпчүлүк тааныбашы мүмкүн. Андыктан биздин телекөрүүчүлөргө дал ушул Шумкарбектин видеолорун көрсөтпөйлүбү? Ооба. Жакында эле бизде мамлекеттик тилибиз туурасында дагы мына ушул Шумкарбек Рахман Разыковдун ыры болчу, Тил жөнүндө. Ооба, Рахман Разыков ага. Ооба, мына ошол туурасында элге жарыялаган видеосу бар эле, көрөлү. Мынакей. Биз программабызды уланталы. Сүйлөшүп атабыз эфирден сырткары дагы. Мына ушундай видеолор менен дайыма баягы колумузда болуп жаткан олуттуу окуяларды чагылдырган, актуалдуу темаларды алып чыккан видеолорду чыгарып турасыз да. Анан ар бир нерсе болгондо дароо ошол замат тарта калып же сүйлөй калып чыгарасыз. Идеяны каяктан аласыз? Идея биз чыгармачылардан болгондон кийин негизи бизде актердук чеберчилик жаатта ушундай сөзүбүз бар. Актер 24 саат иштеш керек деген сөз. Бул дегени кандай? Жок, 24 саат туруп алып эле изденип эмес. Уктаганда да, түшүндө да, түш көрүп жатып издениш керек бир ойду, бир эмелерди. Мен кайда жүрбөйүн оюмда ушул бирдемкени көрө калсам, соцсетке кире турчу болсом, Instagram, Facebookка кирсем, эмне талкуу болуп жатат. Элдин көйгөйү эмне? Телени көрө турчу болсом, теледе эмне көйгөй болуп атат? Эл арасында эмне көйгөй? Ушулардан эле ала калып, ушул жерден эле идея келе калат. Ушул жерден
эмеге телефонго жазып калам, башын эле жазып калам, аталышын жазып калам. Кийин акырындан толтура идея бар. Убакыт жок болуп атат. Мына ушул адилеттүүлүк менен Кыргызстанда мыйзам иштебегени туурасында көрсөтпөдүңүзбү? Анан ушул азыр карасам 110 миңден ашык көрүүгө ээ болгон экен да. Ал эми андан мурун жана баткендик блогер кыз деп жакшы чыкты эле. Экөөңүздөр сүйлөшүп аткандай кылып жасап чыккансыңар. Ошол туурасында айтсаңар. Негизинен менин эки жанрга десем болот, бөлүнөт. Бири саясий кырдаал, бири пародиялык же болбосо күлкүлүү. Мен негизинен багытым чынында саясий кырдаал, саясий жакты, чындыкты көбүрөөк чагылдырам. Анан ушундай нерселер менен элди тажатып албаш үчүн күлкүлүү, мындайча айтканда, жеңил желпи видеолорду жүктөп турам. Эки жаатта кетиш үчүн баткендик блогер жөн эле үйдө отуруп эле, муну ойлонбой эле, жөн эле жасап көрөйүн. Жеңил нерселер жеңил ойго келип, жеңил жасалып, анан жеңил кетет дегендей да. Булар легенда болуп деле калбайт. Мыйзамды качан көрсөңүз кете берет, ал жүрөккө таасир этет да, жеңил желпи видеолордун да бар, толтура бар. Ошол Бүгүнкү күндө хайп болуп аткан биз анча-мынча жылдыздарды билебиз, сиз өзүңүз деле көрүп жүрөсүз. Анан хайп болуш үчүн дал ушундай ыкма менен болуш керекпи же башка дагы ыкмалар менен болсо болобу? Жакшы жак менен, жаман жак менен. Кыргызда жакшы сөз бар. Атың чыкпаса жер өрттө деген нерсе. Бул нерсе атың чыкпай жатабы? Барып туруп бир жерди өрттөп илгери, да? Илгери бир жерди өрттөсөң, ой, ким өрттөдү, тигил өрттөдү, аты аталып, айылга дуу кеп кетет. Азыркы учурда туура майында эмес, мындай кыш айтып айтканда, ар кандай атын чыгарганды жаман жаатында аттарын чыгарып атат. Албетте жакшы жаат менен атын чыгарса болот. Эгер ушунчалык жылдыз болгусу келсе, ушунчалык элге таанылып көчөдөн, ой, тиги келатат деген ошону каалай турчу болсо, анда жакшы жактар толтура ырдап деп эле коеюн, ансыз деле көп. Башка толтура өнөрү менен чыкса болот, мисалы. Жакшы нерселерди айтып, ошол мисалы жакшы үнү бар экен, биздин акыркы хайпери кызыбыздын жакшы үнү бар экен, жакшы бир ырдап чыкса болбойбу деген нерсе да, голосу бар мисалы. Кимди айтып атасыз? Акыркы учурда талкуу болуп жаткан. Зере? Зере жөнүндө. Аты үнү жакшы экен, Үнү жакшы эле, көзүңүздү жумуп алып уксаңыз жакшы эле. Анан эле караган, көздү жумуп алып укканда. Анан эле карай койсоңуз укуңда келбей калат, Ооба. Ушундай баягы айдай чырайыңды иттей кыялың бузат дегендей нерсе да. Сонун голосун, сонун үнүн билбейм. Ал эмне максаты эмне билбейм, бирок чет элдин кыздары ырдап аткандай эле да. Чет элдин кыздары кыргызча ырдап аткандай сезилди да мага. Кече күнү Facebook'та бир блогер жазыптыр. Дал ушинтип клип тартып ырдагандан көрө жер өрттөбөйсө эле жакшы болмок экен депчи. Ооба, чын эле өрттөбөйсө, өрттөй турчу жерлерибиз көп. Караганда жер өрттөбөйсө жакшы экен депчи. Өрттөй турчу жерлерибиз көп, ансыз деле башыбыз өрттөн чыкпай атат негизинен. Кудай сактасын. Площадь жака барып өрттөй турчу жерлер бар. Ошондой жерлерди өрттөбөйсө сонун аты чыгат. Сизде пландар бар окшойт ушундай. Пландар бар, ошол жактан бир өрттөп атты чыгарыш керек болчу. Сизде балким жолу ансыз деле ошентип өрттөп аттарыбызды чыгарганбыз, мындан ары өрттөнбөй эле койсун дейли. Балким сизде ушундай бир пландар барбы? Мен дагы бир хайп жаратсам дароо. Азыр эми сиз баягы жакшы жактарын алып караганга аракет кылып атасыз да. Балким сиз да бир башка образ менен бир күнү чыгып кетүү деген. Мен эң корккон нерсем, эң жаман корккон нерсем элдин ишеничинен чыгып калуу. Элдин ишеничинен чыгып калуу. Элдин ишеничинен чыктыңбы, адам эмессиң да. Айтайын дегеним, эмне жумуш жасаба, койчу, жанагы нерсе. Бизде элдин ишеничинен чыгып калган көп саясатчылар бар, көп чыгармачыл адамдар бар, көп адамдарыбыз бар, аттуу баштуу. Алар эмне кылса деле, метро курса деле баары бир элдин ишеничине кире албайт алар. Бир чыктыбы, кириш кыйын. Мен эң корккон нерсем элдин ишеничинен чыгып калуу. Ошон үчүн өтө этият болом мен. Жаман жака барбаганга, анча-мынча
мен да көзүм май басып калат. Жанагындай батыраак эме болуп кетишкечи. Жаратып ийин деп. Бирди дүң эте турчу нерсени жаратып ийгим келет. Мындай жакшына ойлонуп тартып баштаганда эле көрсө аягында же болбосо бир эки видеолорум бар болчу. Аягында видеону кайталап мен көрөм. 10 жолу, 100 жолу көрөм мен аны. Көрсө багыты башка жака баратат. Анда жаман жагына токтотосузбу ошол жерден же? Токтотом, жок кылам аны сразу. Анткени телефонду сактап жүрчү болсом деле бирөөлөр өткөзүп алып, анан ошол бойдон кетет. Ошон үчүн эң коркконум элдин ишеничинен чыгып калуу. Эл менен биз эл кайда барса биз ошол жакта болобуз дегендей. Азире, сенде да ушундай болду беле? Мисалы бир видео киргизесиң, анан кайра өчүрүп салган. Болгон андай видео. Ооба. Андай видео сизде деле болгон болуш керек. Биринчи киргизип анан алдына кайра коркосуң, комментарий жазып башталганда эле анан баштала электе эле өчүргөм мен. Токто деп, Ооба. Мунун багыты башка Негизинен экен. баягы ушул жоопкерчиликти алар кантип сезбейт деп ойлонуп кетем да мен дагы. Коом, мисалы, сени канча деген адам көрүп атат, ошону көрүшөт. Анан алар да ошону туурайт да. Мисалы, ошол эле учурда буга чейин баарыбызга белгилүү Чыпалак Баатыр, ошол Чыпалагым Баатыр деп өзүнүн баягы тескери жактарын, туура эмес сүйлөп койгон жактарын көрсөткөн, түз эфирде кыздарды издейм деп чыккан, ушинтип чыксам, демек мен Баатыр боло алат экенмин, элге тааныла алат экенмин деген түшүнүк башкаларга калып атпайбы? Ооба, бирок Чыпалак Баатырга мен көз карашым кичине башкачараак. Анткени кыргызчылык деген нерсе бар да бизде. Чыпалак Баатырды түшүнсө болот. Бирок эс акылы бүт баары ордунда болуп туруп, анан жаман нерселер жасагандарга таң калам мен. Чыпалак Баатырды аны түшүнсө болот. Аны бирөө тартып, өзү тартпайт аны. Бирөө тартат, анын өзүнүн менеджери бар дегендей. Эмнеге жок болуп кетти, билбейм. Акыркы күндөрү көрбөй калдым мен аны. Бирок аны түшүнсө болот. Хайп деген ушул. Түшүнсө болот бирок аны. Чыгат, жок болот, Ооба. Сиз баягы видеолор киргизгенде дагы бир жакшы акындардын, жакшы бир баягы сынчылардын айткан сөздөрүн актёрдук чеберчилик менен окуп туруп киргизсеңиз эле ошол хайп болот да. Анан өзүңүз актёрсуз, балким бизге азыр актёрдук чеберчиликтен бир көрсөтпөйсүзбү? Балким ошо коомубузда акыркы учурда болуп аткан бир көйгөйлөрдөн дагы бирди айтып беретирсиз. Рахман Азыков деген куудул агайыбыз бар. Жакшы ырларды өтө маанилүү, өтө жакшы жактан хайпер десек болот агайды. Ооба, улуумундагы хайпер десек болот. Улуумундун хайпер агайларыбыз. Ошол агайдын төрөлбөй калган арман деген чыгармасы бар. Аборт кылган кыздар жөнүндө. Акыркы күндөрү балдарын таштап, ажатканага таштап, же ушундай баягы кутулуу үчүн терс көрүнүштөр көп болуп атат. Ошон үчүн ушул ырды жазса керек. Ошону айтып берейин, Эсимдин бар да, эстей алгычам. Рахман Разыков, төрөлбөй калган арман. Билемин, үйдөн чыктың, врачка баратасың. Эстээрсиң, мени бир күн агарган кезде чачың. Эркекмин уксаң апа, мен сага керек болом. Намыска туруп эрчү карысаң медет болом. Ырыскым Кудай берген бар чыгар, кыйнабаймын. Алдырбай төрөп алчы. Апаке, ыйлабаймын. Агам бар 5ке чыккан. Мен ага ийни болом. Атабыз башка билен балаңдын бири болом. Жүрөгүң менен сүйлөш ал деле кыйбай турат. Атасы төрөбөйм деп абийирин кыйнап турат. Жашоого 5 ай мени эмнеге жараттыңар? Тирүүлүгүрө көрбөй жүрөктү канаттыңар. Апаке суранамын кеч болуп кетелекте. Бычактын мууздак мизи жүрөккө жетелекте. Орунсуз жаңылышкан оюңдан кайтып кетчи. Колунан шума жалдын таптырбай тартып кетчи. Жараткан бере албаган жардамды кимден күтөт? Чымындай чыркырап жан каңырып турат түтөп. Бычактын курчутулган миздерин угуп жатты. Жатында жаткан бала ажалды туюп жатты. Туш келди, кесип кирди байкушту аябастан. Кыпкызыл гүлдөй болуп боелду балаканга. Жүрөктүн кагылышы угулуп анда санда. Жатса да түйүлүктө ажалга тик караган. Абийирин сатпай турган. Айрылдык бир баладан.
Апаке, суранамын. Кеч болуп кетелекти. Бычактын мууздак мизи жүрөккө жетелекти. Орунсуз жалышкан оюмдан кайтып кетчи. Колунан шума жалдын таптырбай тартып кетчи. Мен деле төрөлүп балага окшоп өлсөм эмне? Оролуп ак кепинге адамча өлсөм эмне? Кып-кызыл гүлдөй болуп боелду балаганга. Жүрөктүн кагылышы угулуп анда-санда. Жатса да түйүлүктө ажалга тик караган абийирин сатпай турган айрылдык бир баладан. Кош апа төрөлү элек балаңды көрбөй калдым. Жаралып жарык көрбөй жок болуп өлгөн жаммын. Буюрса чын жашоодон бейиштен жолугаарбыз. Баары бир сиз апамсыз. Бар болуңа урубаңыз. Төрөлбөй канча бала бейгүнө шейит кетет. Эненин таманастын эмнеге бейиштешет. Айласыз бул кадамга аялды эркек түрткөн. Балаңдын кереги жок дегенде жашоо бүткөн. Атанын сөзү ок деп айтылган бир бакал бар. Балдарды Кудай берген. Сактайлы биз адамдар. Мына ушундай. Баракелде. Бирден менен угасың, Мына ушундай ырлар менен коом сабак алыш керек. Оңолуш керек, Шумкарбек образга кирип көзүм жаш алып атат азыр. Негизи эле биз актерлор бирдемкени айтып атканда сөзсүз түрдө көзүбүз эмени камераны же элди караган менен могул жерден ошол нерсе пленка болуп өтүп турат да. Көрүп ошол нерсени аборт кылып атат, врачка келди, жигити сыртта күтүп турат. Анан болбойт, анан тигиндей, мындай, жок, алдыралы, тигиндей мындай, жигити терезеден карап турат, муну сүйлөшүп аткандар, элестетип, пленка аркылуу элди көрүп, анан кетет. Ошон үчүн образга кирип кетиптирмин. Негизи жүрөктөн айтылган сөздөр жүрөккө жетет дейт го. Сиз айтып атканда сөзсүз түрдө биздин дагы алдыбыздан пленка сыяктуу өтүп турду. Биз дагы элестетип аттык, аябагандай Айпери экөөбүз баягы аябай кайгырып кеттик, Ооба. Чындап жүрөккө жеткиз айттыңыз. Ооба. Сизге ыраазычылык билдирели. Рахмат. Келип, дегеле ушул хайп туурасында, өзүңүздүн чыгарган видеолоруңуз туурасында айтып бергендигиңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Сиздерге да терең ыраазычылык. Анткени башка эфирлерге мен чакырат, бирок жанагындай саясий кырдаалдагы же болбосо элге тарбия бере турчу видеолорунду эмес, жанагындай хайпка жакындатып, тигинтти го, сен эмне дейсиң, бул моментти го, сен эмне дейсиң деген сыяктуу мен баягы кичине жаман жагынан чыккан видеолорумду чыгарып туруп, анан мени чакырышат да. Сиздерге чоң рахмат. Анткени мага көз карашыңыздар түз жана так экен. Сиздер чындык тарапта экенсиздер. Сиздерге терең ыраазычылык, бар болуңуздар, ишиңиздерге ийгилик. Рахмат чоң. Сизге чоң рахмат. Бүгүн бизде конокто актер Шумкарбек Абилов болду. Биз болсо Таң Манай программасын уланталы.